Орусия-Украина согушу 3 жылдан ашуун убактан бери уланууда. Украина Кыргызстандан 4000ден ашуун чакырым алыста болсо да, бул өлкөдө болгон окуялар бизге таасирин тийгизбей койгон жок. Алсак Орусияда эмгектенген мигранттардын согушка тартылышы, абактагы теги кыргыз жарандарынын көз жумушу жана Кыргызстандагы баалардын өсүшү. Алдыда ушул туурасында сөз кылабыз. Сиз Чекит медианы көрүп атасыз. Активист Бурул Усманалы бул согуш Кыргызстанга туш тараптан таасирин тийгизгенин айтат. Жарандык алгандагы кыргыз адамдар согушка тартылып, анан талуу жери жана түрмөдө жаткан кыргыз жарандары Вагнер группасы аркылуу тартылып, ошол жакта өлүп, анчасы келип, ошолорду сөөктөрү келгенин көрдүк. Биздин жарандар жок жерден башка бирөөнүн согушунда курмандык болуп калды да. Анан бул өтө адамдык жактан өтө кымбат жоготуу. Мындан тышкары, Орусияда эмгектенген мигранттарга карата мыйзамдар дагы күчөтүлгөн. Жыйынтыгында алардын саны азайганын статистикалык маалыматтар тастыктайт. Алсак, 2022 жылы Орусияда 1 миллиондон ашык кыргызстандык мигрант катталса, 2023 жылы бул көрсөткүч 650 миңди түзгөн. Ал эми 2024 жылы мигранттардын саны дээрлик 2 эсе кыскарган. 2022 жылдын жаз айларында Украинада орус армиясы оор жоготууларга учурагандан кийин Вагнердин жеке аскердик компаниясы Орусиянын абактарында жаза мөөнөтүн өтөп жаткан Кыргызстандын жарандарын өз катарына кошуп, согушка жөнөтө баштаганы маалым болгон. Андан сырткары кыргызстандыктардын сөөгү мекенине жетпей, орус талааларында көмүлүп калган учурлар дагы болгону айтылат. Ачык булактарда Кыргызстанга жүздөгөн жарандардын сөөгү келгени маалымдалат. 2022 жылдын 21 сентябрында Орусияда мобилизация жарыяланып, Кыргызстанда 170 миңден ашуун орус жараны каттоого турган. Бул көрүнүш Бишкектеги баатирлердин ижара акыларынын кескин өсүшүнө алып келген. Мисалы, шаардын четиндеги бир бөлмөлүү баатирдин ижара акысы 40 миң сомго чейин жеткен учурлар катталган. Мындан тышкары, кыргыз паспорту орусиялык жарандарга ортомчулар аркылуу байма-бай сатылып аткандыгы тууралуу маалымат ачык булактарга гана тарабастан, жогорку кеңештин трибунасынан дагы бир нече ирет көтөрүлгөн. Орусия Кыргызстандын Кытайдан кийинки эле эң чоң соода өнөктөшү. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча, 2024 жылы Орусиядан импорттолгон товарлардын көлөмү 2,5 миллиард долларды түзгөн. Кыргызстан өзгөчө орусиялык товарларга негизги тармактарда көз каранды. 95% жакын керектелүүчү, күйүүчү, майлоочу материалдар Орусиядан ташылат. Мындан тышкары, импорттун негизги үлүшүн тамак-аш азыктары, дары-дармектер, жер семирткичтер, жыгач, дан жана тиричилик техникалары түзөт. Экономист Искендер Шашеевдин айтымында, Кыргызстанга Орусиядан арматура 60% чейин, ал эми жер семирткичтер 80% чейин келип турчу. Соңку жылдары бир канча товарларды Орусия өзү керектеп калды. Жыйынтыгында баалар кескин өстү. Кыргызстанга келе турчу, курулушка келе турган материалдар 40%-дан 200%-га чейин көтөрүлгөн болчу. Негизи жалпысын курулуш материалдар 40%-га чейин көтөрүлдү акыркы 3 жылдын ичинде. Химиялык заттар башка өлкөлөрдөн келе баштады. Орусиядан алыш кичине кыйыныраак болуп калды. Орусиядан келген көп материалдар кымбаттады да. Орусиядан ошол ун жана башка келсе, алардын баасы 22-21%-га чейин өстү деп эсептелинет. Албетте жалпы инфляциябызга таасир этет. Расмий түрдө бизде инфляция бир 7% керек болсо, расмий эмес мындай инфляция эгерде орточосунан алганда кээ бир категорияларга алсак 40-30%-га чейин өстү. Ошол же Орусияга кетип аткан товарлар аяктан чоң муктаждыкка ошо өткөндөр, же болбосо Орусиядан келчү товарларда бизде керек болчу, азыр кайра Орусиянын базарына өзүнө керек болуп калган. Шашеев кымбатчылык пандемияда башталганын, Орусия-Украина согушунда баалар дагы өскөнүн жана бул көрүнүш азыркыга чейин токтобой атканын кошумчалады. АКШнын президенти Орусия менен Украина согушун токтотуу боюнча эки өлкөнүн лидерлери менен бир нече сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келет. Ал эми Дональд Трамптын 30 марттагы билдирүүсүндө Орусия Украинадагы согушту токтотуу сунушуна тоскоолдук кыла турган болсо, орус муңайына жаңы санкция саларын эскерткен. Ошондой эле Украинанын президенти Вашингтон менен кен байлыктар боюнча келишимге кол коюудан баш тарта турган болсо, чоң көйгөйлөргө туш болорун билдирген. Сиздин пикириңизде Орусия-Украина согушу дагы канча уланат? Эки өлкөнүн ортосунда талаш мындан ары Кыргызстанга кандай таасир тийгизет? Пикир калтырып, видео менен бөлүшүңүз. Сиздер менен Чекит медиа жана мен Тумар болдум. Көрүшкөнчө.